Алмаз Акунжанович, Ноокат району боюнча канализация маселеси буга чейин дагы айтып кетти, мына дагы айтып кетишибиз керек болуп атат да. Азыр мына таза суу маселеси башталып атат. Таза суу менен камсыз кылуу. Ушул канализацияны да кошуп бүтүрүп кетсек жакшы болот эле да. Себеби таза суу менен камсыз болгондон кийин андан чыккан суулар каяка барат? Биринчи маселе. Анан ошол эле убакта Ноокаттын центриндеги бүт мекеме ишкана, ресторан, кафелерден, чайканалардан чыккан бүт сыркынды суулардын бардыгы чогулуп туруп, мына Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн Арал, Каракокту, Капчыгай айылдарын аралап өтүп атат да. Бул суу барып туруп Араван районуна кирип кетет. Ушул сыркынды таштандылар аралашкан сууну ичкен ошол жерде биздин элдерибизге, балдарыбызга бүт оорулар, жугуштуу оорулар ошол суудан жугуп атат да. Керек жада калса да мына коңшу Араван районуна да өтүп атпайбы ушул бүт таштанды ташталган саркынды суунун агындары. Мына ушул Арал айылында жана Каракокту, Капчыгай айылдарында бүгүнкү күндө бала бакча жана ФАП жетишпейт деп бизге кайрылып атышат да. Ошону бир жазып алсаңыз. Жана Капчыгай айылы ушул Ноокат району менен Араван районунда ортосуна чектеш айыл да. Ушул жерде мына бала бакча жетишпейт, таза суу жок. Бүгүнкү күндө мына мектеп дагы 1958-жылы салынган эскилиги жеткен мектеп экен. Ал жерге мына көп балдар батпай мына Араван районуна каттап окуп атышат. 10 километрге күнүнө ошол жака жөө барып келип окуп атышат да. Ошон үчүн мына Капчыгай айылына мектепти кийинки жылга титулга киргизип берсек да, сөзсүз түрдө. Анан Ноокат Араван жолу дагы ушул Мирмахмудов айыл өкмөтүнүн Арал, Каракокту, Капчыгайды аралап өтөт. Ушул жолду дагы чечип берсек. Себеби Капчыгайда өтө жол начар.